Кармалган атуу боюнча Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги үн катты. Тышкы иштер министрлиги Крокус Сити холлдогу теракт боюнча шектелгендердин бири Кыргызстандын атуулу деген маалыматка комментарий берди. Алишер Касимов 2014-жылы Кыргызстандын жарандыгынан чыккан. Ушуга байланыштуу бул жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо маселеси Кыргызстандын Россиянын аймагындагы дипломатиялык жана консулдук мекемелеринин компетенциясына кирбейт деп айтылат билдирүүдө. Москванын басман сотуна терактка тиешеси бар 8-фигурантты камакка алуу боюнча арыз түшүп, Касимов Алишер Хатамович алынып келди. Сотко алынып келген Касимов Алишер Хатамовичтин Ош шаарында туулгандыгы жана учурда Россиянын жараны экендиги айтылды. Анын 3 балалуу экендиги жана Красногорск шаарында кафе иштетери маалым болду. ТАСС агенттиги маалымдагандай, Алишер Касимов кол салгандардын бири Фаридун Шамсуддинге батирин ижарага берген. Судьянын суроолоруна жооп берип жатып, ал ижарага бериле турчу батири тууралуу жарнаманы сайттардын бирине жарыялаганын, шектүүнүн террордук иштер менен алектенерин билбегенин айтты. Крокус Сити холлдогу теракт 22 март күнү кечинде болгон. Акыркы маалыматтар боюнча 139 адам каза болуп, 182 адам жаракат алган. 23 мартта 11 шектүү, анын ичинде Крокус Сити холлдогу терактты уюштурган делген 4 адам кармалганы жарыяланган.